Konok menen perişte gerek. Ekinçisi uşo konok kelip сүйлөгөндө ар бир мисалы жана кол көтөрүп бата кылып атпайсызбы, тилек кылып айтып атат го. Ошо ар бир сөз сүйлөгөндө 10.000 деп 700.000 периште корголот экен. Экинчи пайдасы. Үчүнчүсү конок менен 10 жакшылык келет экен. Конок бирөөнү жеп 9 калтырып кетет экен. 9 жакшылык калат. Анан төртүнчүсү ошол үйгө ошол коноктордон кийин калган нерсе өзүнүн нерсин жесе эме болбойт экен. Оор болбойт экен, шипа экен. Анан бешинчиси болсо ушу конок тоскон үйгө 40 күнгө чейин байла келбейт. Анан кийин алтынчысы болсо ошол үйдө эгер ушул адамдар дуа кылганда кимге дуа кыла турган болсо ошол тездик менен келет экен. Ата кылып атпайсызбы? Бактылуу бол, өмүрлүү бол, ушунун баары тездик менен келет экен. Күтүп отурбайт экен да. Анткени бир периште тыкылдатпай, бешиңди тыкылдатып бербей, гүрчай дейсиң го. Ошондо бир периште бар экен, тыкылдатып турат экен, асманды тыкылдата берет экен. Анан Алла Таала эмне болду дейт. Алла бирөө күнү конок келди, алар дуа кылды, тилек кылды, ошону срочно кабыл кылыш керек дейт. Ошо заманда мен кабыл болсун дейт. Анан кийинкиси 7-чи пайдасы болсо ушул экен, ошол үйдүн эмесине, босогосуна жин шайтандар кире албайт экен. Ушунча пайдасы бар экен. Анан айтат, конок дайыма тозгон адам үйдө, дайыма конок тозгон үйдө конок тозуп жүрсө дейт, ошол үйдө кедейчилик болот.